Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін сатыққа ушул қозы қошқар шықты. Бұл линиясы қандай байка? Линиясы бульдозер. Бульдозер. Небересі. Небересі, ә? Құлақ қанша? Құлақ 22. Құлағы 22 екен. Бойы чө? Бойы 83. Бойы 83. Разрез жақтан бір көргіз қой. Разрезтер шындай екен. Костяктары жақшы. Баш жақтарын көргіз қой. Өтірмей чәлік қойыз қойка. Жиырма бір, 22, ә? Шындай құлақты қозы қошқар. Кімге керек десеңіздер, ушул нөмірлерге чалып, сұрап, баасын келишесиздер. Баасын канча дейсиз? Баасын 5 сурап атабыз. 500 миң сом. Доставка уюштуруп бересиздер, Ага, доставка уюштуруп беребиз. Кеми бар, а? Кеми бар, ооба. Көрүңүздөр, кимге жакса сүйлөшөсүздөр. Мына костяктар да жакшы экен, жоон. Кулактын жатышты. Бул чыгарышта 2 кочкор чыгарабыз азыр. Экинчиси шедевр Хаяттын прямой баласы бар экен. Андагы буюрса сиздерге көрсөтөбүз. Сиздер болсо каналга катталып, лайктан басып туруңуздар. Мына разрезтери дагы до конца экен. Кыймылдатпай. Светтерди ачык, баш жак, төш жагын көргөз койчу. Төштү экен. Кимге уруктукка ушундай жакшы коз кочкор иштеп жүргөн болсо, көрүңүздөр. Экинчи коз кочкорду көрөйүк. Ал 2 тиш болуп калды дедиңиз айтканда, э? Сентябрда 2 тиш жарды. 2 тиш жарды. Ошону чыгарыңыз. Ушул экинчи кочкорубуз. Бунун линиясы кандай байка? Бул линиясы шедевр. Шедевр линия. Атактуу Хаяттын козусу, э? Хаят. Прямой. Шедеврдин баласы бар. Бизде Арал айылында Таластагы Найзабеков Жамалбек байка, э? Жамалбек. Фамилиясы ушундай беле? Ошол байкебиздин боросунан чыккан атактуу. Мынакей ошо шедевр Хаяттын прямой баласы. Бул кочкоруңуздун баасы канча байка? Бул кочкордун баасы 65 миң сом. 65 миң. Кеми бар, а? Кеми бар. Доставка уюштуруп бересиз бүт областтарга. Уюштуруп беребиз. Мына костяктарын да бир көргөзүп койчу. Шедевр Хаят. Төш жактарын көргөзсөң бери. Бери бастыр. Төш жактары ушундай экен. Артын каратып койчу разрез. Мынакей разрезтери ушундай. Баасы да жөндүү экен мынакей. Өтө кымбат эмес. Аябай эле арзан мынакей. Сапаттуу, каны линиясы бар. Красота, белый, башы ачык, светло-рыжий. Бою канча бунун? Бою 95 экен. Бою 95. Ооба, 95. Кулагы 20 плюс, а? 20 плюс чыкты. Көрүңүздөр, срочно алып калыңыздар. Срочно сатылат дейт. Баасы ким келтирсе, ошого беребиз. Таныштар боюнча байкен сатпайм дегенде карабай, коросун көрсөтүп коеюн дедим. Мага жаккандар мына нерде жүрүт. Ак баштан экөө светло-рыжий, мынакей бирөөсү ногул, светлый, козу. Мына сатпайм деп атат, бирок байкашымча караганда акча берсе сатып жиберчү экен. Бул жерде эмне линиялар бар байке? Бул жерде Хаяттын козулары бар, шедевр. Широкий бар. Анан легенда деген. Жалаң ургачылар берди, э? Ургачылар. Хаят, шедевр, легенда. Тети кара коюңуз жакшы болчу да жанагы. Кара кой, ооба, ал Жоон. широкий ал. Широкий бе? Разрезтери да жакшы экен мунун. Кочкордон жоон ғой бул. Мынакей муну разрез карасаңыздар, не деген разрез болду. Мынакей. Аканса разрез деп коебуз ушуну. Так, да, экинчиси ногул болчу, светлый. Жана мен жабышып калгандарда. Могу менен жана кичекей. Тети стенада тур аркасында. Ошол.
ушул экөөсүн чота чыгарып кетсеңиздер болчу да экен. Менин подписчиктерим, каналга катталуучуларым, тезирээк чечип алыңыздар. Акция. Басым келсе, бере Басым саласыз. келсе бере салабыз. Басым болжолдуу эле айтып кетпейсизби мына? Сыр болбосо мунулар убара кылбай. Болор бир кагаз $1000. $1000 бердиңиз. 86 миңден. Адан кичине түшүрүп бересиз, а? Буюрса. Менин каналым атынан келип атат десе. Болду. Скидка кылып бериңиз, мына экөөнү мал кылып алсын, экөө. Светло рыжыйларын, а? Бирөөсү ногул, мына ургачы козулар. Ким истеген болсо. Экинчиси ногул. Ондан ары кирип баратыр аны. Магастактар мынакей мындай. Башы жакшы экен да муну. Светло экен. Бул эмес экен. Мына ногул экен. Баш ачык болбой калды. Мына ногул экен экинчиси. Көрүңүздөр мына. Жакшы козулар экен. Баштары ачык болсо, жакшы козу түшөт да кайрылып өзүндөчү. Мынакей корозунда ушундай койлор бар экен макебиздин. Кимге жаккан болсо келип көрүңүздөр. Жакшы кымбаттарын сатып жибердим дейт. 250 миңден да козулар саттым дейт быйыл. Быйыл аябай кирешелүү болду дейт, анан ондойлор калды дейт. Атыңыз ким эле? Эмил. Эмил байке. Манас Айылбер, э? Манас Айыл. Манас Айылдан Эмил байкенин коросуна тартып атабыз.